Рашид, мына аялы Айгүл Токчубаевадан мен 60 мың акча кылганмын. 9 ай 12 миңден төлөдүм. Шүкүрлөрдө төлөгөнүмгө карабастан 230 мың боюнум келип койгон. Har күнү келип, телефон чалып, мени безалта кылып турмай төлөйсүң шуну деп базарда ham тынычымды бузуп туруп, эч канака күн бермейапты менге. Шу сиздан соранаман, шу ayolga haqiqatdan shu ayolga Raygul Tokchubаевага chora ko'rib berishingizni so'ranaman. Кыргызстан калкынын 20% интернетсиз жашайт. Data Report билдиргендей, өлкөдө интернет колдонгондордун саны 5,41 миллион адамга жетти. Анын ичинен соц тармакта отургандар 2,95 миллион. Портал Кыргызстанда 1 жылда интернетти пайдалангандардын саны 83 миңге чейин өскөнүн белгиледи. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. АКШдагы өзбек мигранттар Джо Байденди сотко беришти. Мексика аркылуу АКШга барган өзбекстандыктар Джо Байденди сотко берди. Бул тууралуу Дарьо маалымат агенттиги билдирди. Аны менен катар ички коопсуздук министрлигинин катчысы Александра Майоркаска иммиграция жана бажы кызматынын директорунун милдетин аткаруучу Патрик Лейхайнтерге каршы да арыз жазышкан. Редакция жалпысынан АКШнын ар кандай иммиграциялык борборлорунда отурган 35 өзбекстандык даттанганын белгиледи. Алар өз арызында улуттук белгилеринин негизинде дискриминацияланып кармалганын мыйзамсыз деп жарыялоону жана адвокаттын чыгымдарын төлөп берүүнү талап кылышууда деп айтылат маалыматта. Ошондой эле алар изолятор талапка жооп бербей турганына, жактоочу менен жолугушууга чектөө киргизилгенине арызданышкан. Учурда коңшу өлкөнүн жарандарынын дооматы соттун кароосунда турат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип.